Kırgızстанга таанымал тележурналист болуп калдым. 2-3 жыл катып жүрдүм го. Эми ушуга ошол адам менен эфир барып калганыма ушуга чейин сыймыктанам да 8 декабрь Кыргыз телевидениясынын күнү болот деди. Тагдыр ушу телевизия журналист болосуң деп буйрса керек да. Кыргыз телевидениясынын тарыхында өзүнчө орду бар ысымдардын бири заманыбыздан чыган журналисти Олжобай Токтосунов. Ал 1957 жылы Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылында туулган. Балалык чагы ошол аймакта өткөн. Мектепте окуп жүргөн кезинде эле адабиятка, көркөм окууга шыктуу болгон. Анын бул өнөргө жакын болуп, кызыгып калышына чоң энеси себепчи эле. Кичинекейиме баштап китепке жакын болдум. Китептерди көп окуп анан чоң энем бакчыда мени 100гө чыгып калган, 80дер өткөн, 90го келген. Ошо кишиге китеп окуп берип жүрүп китепке кызыгып калдым. Анан өзүмдүн апам раматтылык 100 үйгө өгөн кызы райондук эмгекчил газетасында арбитрчи болуп иштечү. Анан ошентип жүрүп сен да жазасың бирдеме, китеп жазгым келет, жазуучу болгум келет дегендерди угушту да анан анда райондук журналист дегенди биринчи ошондон ошо апамдан уктум. Анан райондук эмгекчил газетасына кыскача кабарларды жаза баштадым. Биринчи мезгилде 7-класс окуп жүргөндө Ленин атындагы колхоз бар эле да ошол айылда. Анан талаага барып таш терчү, анан мектептин окуучулары таш тергенге барып жакшы иштешти деп классташтарымдын атын чыгарып Токтосунов Көркөй атындагы орто мектептин окуучусу дегенди кичинекей кабарым чыкты. Ошону 2-3 жыл катып жүрдүм го. 78 жылы Ленинград азыркы Санкт-Петербург шаарынын университетине отурдуп кетип, ошол жерден журналистиканы окуп калдым. Ал жерде орустар, татарлар, еврейлер дегендей журналистиканы абдан жакшы окутуп үйрөтүштү. Мен бу жерде окуп жүргөндө мынтип ойлой берчүмүн да, эмне бизге теориялай берет, практикалыктан үйрөтпөйбү деп. Ленинградка 78-жылы отуруп барсам, ошо менин ойлогонум ошол жерде бар экен. Алгачкы эмгек жолун 1981 жылы Мамлекеттик телерадио комитетинде баштаган. Ал кезде жаш адис үчүн текстти туура, уккулуктуу окуу менен бирге ар бир маалыматтын тактыгы, анын коомго тийгизген таасири жана журналисттин жеке жоопкерчилиги маанилүү болчу. Ошондуктан биринчи күндөн тарта эле чыныгы журналисттик чеберчиликтин маңызын терең түшүнүүгө, жүрүм-турумдагы тактыкка жана жоопкерчиликке өзгөчө маани берген. Ал кезде жогорку окуу жайды Москва, Ленинградтан бүткөндөрдү мамлекет жумуштап бөлүштүрчү да. Мен газеталык журналист болуп бүтүп келсем дагы 81 жылы ошо бөлүштүргөн жерге барсам, сени мамлекеттик телерадио комитетине бөлүп койдук, телевидение радиодо иштейсиң дешти. Анан мен айттым, мен газетаны бүтүп келдим да кантип радио телевизордо иштейм деп сурадым. Анда бир ошол жердин жетекчиси айтты, ай Олжобай Токтосунов, Ленинградты бүттүң беле ооба, жакшы бүттүң беле ооба, журналистикадан түшүгүң барбы? Бар. Анда ошо радио телеге бар деп туруп, радионун жаштар үнү редакциясында жаштар үнү деген программаны жаза баштадым. Анан ортодон ар кандай окуялар болуп, антип радио теледен кетип 87 жылдарды кайра чакырык менен Кыргыз телевидениясына барып адабий драмалык редакцияда иштеп калдым. Анан ошондо 88 жылдын жаңы программасын түзүп атып, ошол кезде редакциянын башкы редакторунун орун басары мыкты журналист агайым Абдысатаров Туралы Трофов деген режиссер көз иштечү раматтылык болуп кетти. Ошол көз иштеп атсак, эки жигит көз караш деген программа жазасын деп калды. Ошентип 88 жылы биринчи саны чыккан көз караш. Азыр ошону айтышат, сыймыктанып калам. Кыргыз телевидениясында кыргыз тилинде биринчи автордук программаны жазатын көз караш деп. Анан ошол кездеги түрдүү баягы Горбачевдун учурундагы ачыктык заманы деп көп кысма калбай уруксат беришти да. Анан ошо көз караш программасы менен Кыргызстанга таанымал тележурналист болуп калдым.
Алгачкы эле даярдаган көрсөтүүсү ошол мезгилдин урунттуу темасын чагылдырып, көрүүчүнүн көңүлүн буруп, купулуна толгон. Талбай аракет кылуу, чыгармачылык изденүү жаш журналист үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Ал бара-бара такшалып, эмгектин алдыңкылары, көрүнүктүү инсандар менен маек курууга да жетишти. Көз караш программасы менен элге таанылгандан кийин телерадионун жетекчилери Олжобай сен элге таанымал болдуң, мыкты эфирлерди алып барышың керек деп жүрүшчү да гана мага күчтүү тапшырмаларды бере баштады. Көптөр эсимде калды. Мисалы ошол кезде кыргыз элин дүйнөгө тааныткан атактуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов эфирге чыгат деп мени чакырып алып айтышты. Сен алып барасың деп ошол Чыңгыз Айтматов менен түз эфирге чыгып, замана программасына да чакырып, мен ошол адам менен эфир алып барып калганыма ушуга чейин сыймыктанам да. Көп нерселерди сүйлөшүп, көп насааттарын угуп, көп иштеш керек. Ана менден сурап атпайбы? Олжобай кайсы окуу жайды бүттүң эле дейт. Мен бул жерде баштап деп жанагы Ленинград шаарында бүтүп келгем десем, жакшы экенсиң. Дагы күч өткүн ушунуңду деген сөздөрүн айтып. Анан адабий драмалык редакцияда иштеп жүргөндө кыргыз адабиятынын залкарлары болгон ошол кезде Төөлбай Сызыкбеков аксакал бар эле, картайып калса да ошондон интервью алып, Кеңеш Усупов жана башка мыкты жазуучулардан, кыргызга таанымал адамдардан интервьюларды алып, программаларын жазып калдым. Азыркыдай шайлоо болуп калган кезде Тамара Валиева экөөбүздү чакырып алып, орусча менен кыргызчасын алып барып, шайлоо өнөктүгүнө катышып жүрдүк. Андан кийин Москва шаарындагы мыкты журналисттер келип, Бакиевдин учурунда президенттикке талапкерлердин дебаты болот деп калды. Анан ошондо тандап атканда мени тандашты ошо. Менин сыймыктанганым ошо Россиядан келген НТВнын кыйын журналисттери бул жигит алып барылжыда экен деп мен анан дебаттарды алып барганым эсимде. Ошондо баягы талапкерлер чыр салат да. Эфирден чыр салганга чейин барып, бирок ошону баарын алып барсам, ошондой нерсе көрсө Кыргызстанга таанытат экен да. Ардагер тележурналист Олжобай Токтосунов 8 декабрь телевидение күнүнүн расмий белгиленип калышы да анын эмгек жолуна байланышып калган кызыктуу окуя экенин эскерет. Телевиденияны жетектеп турган Аманбек Карыккулов аксакал бар эле, мыкты жетекчи эмес беле. Анан мени ак үйгө жиберип, жетекчилерден интервью алганы жөнөтчү. Ошол кездеги мамлекеттик катчы болгон Осмонакын Ибраимовго жөнөтүп калды. Бул ноябрь айынын аягы болчу. Анан эле бир маалда кое тур деп туруп, Карыккулов, Аманбек Карыккулов экөө телефондон сүйлөшүп атат. Телевидениянын кыркчылыгы болот, Акаев барышы керек. Ошо барган күн телевидение күнү болот деп калды. Декабрдын ал Компартиянын жетекчиси катары декабрдын 5-ин ал ден телевидение кылдыргысы келди. Карыккулов агай анткени СССРдин конституциясынын чыккан күнү 5 декабрь болчу. Мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимов 5-inde бара албайт, Акаев ошо эмес. 7-8-9-ында барат дегенде мен тура калып 8 дегенди бассам. Давай басмаба деп орусча сүйлөшүп атат. 8 декабрга Акаев барат, ошо күнү чогулуш болуп 40 жылдык болот. Анан ошо күндөн баштап 8 декабрь кыргыз телевидениясынын күнү болот деди. Мен аябай сүйүнүп кеттим, анткени менин туулган күнүм 8 декабрь эле да. Ошентип 8 декабрь кыргыз телевидениясынын күнү болду. Ушуну мен ойлоп коем, бул жөндөн жөн болбойт. Демек мени тагдыр ушу телевизия журналист болосуң деп буйрса керек да. Каарманыбыз эмгек өргүүгө чыккандан кийин да бош жүрбөстөн өзүнүн бай, баалуу тажрыйбасын жаш муунга жеткирүүгө умтулуп келет. Ал студенттерди, жаш журналисттерди кабарларды даярдоого, телевиденияда иштөөнүн өзгөчөлүгүнө үйрөтөт. Мен телевидениядан кеткенден кийин баягы жашым 60 дегене келип калганда, анан ошол кезде Пирамида телеканалына да чакырып калышты. Ошол жерден Планета деген эл аралык акыбалды чагылдырган программаны алып барып жүрдүм. Андан кийин окуу жайларда иштеп, Улуттук университетте мугалим болуп иштеп, андан кийинки убакта эл аралык университеттин журналистика факультетинде иштеп жүрдүм. Андан сырткары антип окуу жайларда гана иштебестен
өзүнчө топ түзүп алып, жаш журналисттерди, теле алып баруучуларды даярдоо мектебим да бар. Азыр болсо ошону улантайын деген негизим бар. Дасыккан устат өзүнүн үйрөткөн окуучулары менен ар дайым сыймыктанат. Алардын көпчүлүгү кийин кыргыз телевидениясында иштеп, кесиптик деңгээли, чеберчилиги жогору адистерге айланды. Мен эң негизги окуучум жана ийгиликке жеткен мыкты теле алып баруучу болуп, тележурналист болгон, азыр теленин редакцияларын жетектеп жүргөн Алмаз Касымалиев болуп эсептелет. Ал мыкты болуп иштеди. Жетекчи катарында өстү, алып баруучу катарында өстү. Андан кийинки жаштар бир топтору ар кайсы телеканалдарда иштешти, КТР'де иштешти, ЛТР'де иштеди дегендей. Анан мен сүйүнүп, сыймыктанып калганым, майрамдарда, туулган күндөрдө чалып, биз баланча жерде иштеп атабыз, сизге рахмат, сиз аман жүрүңүз деп койгондору мени көкөлөтүп коет. Жубай жөнүндө айта берсе узун сөз болот, бирок бул киши ушунчалык жумушуна берилген, ичкен ашын таштап койгон, баягы телевидениянын убактысы абдан чектелүү, кыргызча биз деген ана болот, мына болот деп кечикпешибиз керек. 1 мүнөт 1 секунд дагы кечиксек болбой калат. Биз деген көрүүчүлөрүбүздү сыйлашыбыз керек деп абдан катуу иштеди. Аны менен деле биз эми баягы үй бүлө үчүн иштеп атат, бул киши Кыргызстан үчүн иштеп атат деп үй бүлөдөн мындай колу бутун теги жөлөк таяк болгонго аракет кылдык биз эле. Эми урматтуу теле кызматкерлери, 8 декабрь майрамыңыздар менен баарыңарды куттуктайм. Теледе иштеген экенин, КТР'да 40 жыл иштеген адам катары билем, канчалык татаал экенин. Ошо программа баягы жаркырап чыкканы менен анын артында эмне деген жумуштар бар экенин билем. Эфирге чыккандардын артында канчалаган адамдар иштешет. Операторлордон баштап, монтажер, үндү өңдүү жазуучулар дегендей. Ошолордун баягы кадр артында калгандарды дагы аларсыз программа болбойт. Демек, телевиденияны кандай десе мен айтам, бул коллективдүү жумуш. Баары мыкты иштегенде гана мыкты программа чыгат деп. Баарыңыздар аман болуңуздар. Кыргыз элибизди мыкты программалар менен кубантып, алар күткөндөй программаларды жасап аман жүрүңүздөр. Бүгүнкү күн эртеңки тарых демекчи. Олжобай Токтосуновдун басып өткөн жолу, өрнөктүү өмүрү, журналисттик ишмердиги, чыгармачылык мурасы кийинки муун үчүн үлгү болуп каларына ишенебиз. Ал кыргыз журналистикасынын өнүгүшүнө бараанды салым кошкон чыныгы устат.